мыйзамсыз бюджеттен алынган акчаларды кайтаруу боюнча 3 жылдын ичинде, урматтуу биздин кызматкерлер, 3 жылдын ичинде сиздердин аракеттер менен, сиздердин кылган ишиңердин негизинде 120 миллиард сом акча кайтарылды. 120 миллиард сом акча. Бюджетибиз 550 миллиард, билесиңер, быйылкы жылкы. Так, канча кумдөрдүн акчасы болот бул? Мына кумдөр канча акча берип атат, силер канча акча берип атасыңар. Бирок бул нерселердин бардыгы мурда деле болуп келген. Биз ушунун бардыгын азыр мамлекетке топтогонго аракет кылып атпайбызбы? Мына бирок ошол эле мезгилде ОПГ боюнча айтып кетейин. ОПГнун, то есть уюшкан кылмыштык топтордун тууган уруктары боюнча дагы кайрылып айтып коеюн. Уюшкан кылмыштык топтун тууган уруктарына, мисалы ошол эле Көлбаевдин тууган уруктары боюнча биз балдарына, аялдарына, тууган уругуна тийбейбиз. Алар мыйзамды бузбаса. Тийбейбиз. Мына аялына bir restoranın surады bölü berdik. Makul restoran menен жан багыңыз деп. Машинесин сурады, аялына машинесин бөлүп бердик. 3 кызына 3 квартирасын бердик. Жашагыла, көчөдө калбашыңар керек деп. 2 баласына 2 квартирасын бердик. 2 жер участогын бердик. Bir баягы служба технического обслуживания деген анысын кайтарып бердик. То есть өзүнүн эмгеги менен, таза эмгеги менен жашасын. Бирок жанагыдай коммерциялык, башкалардан тартып алган, миллиондогон, миллиарддаган акчалары бар үйлөрдүн бардыгын же имуществодун бар мамлекетке алдык. Бүгүнкү күндө 100 миллиарддан ашык акчаны алардан алаган болсок, то есть эсептеп чыгып иретке келтирсек, ошонун 220 миллиарды уже мамлекетке өттү. Биз алдык, аманатыңыздарды Алла разы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына, Түркияга кетүү үчүн дагы 12 000 доллардай каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай ошо Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлойбуз, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Эми 12 000 доллары калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла разы болсун. Рахмат силерге, кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыгер карабай берип туруңдарчы. Орум айыгып кетсин. В виде имущества, в виде финансовых средств, все другое. Калгандарына өткүзүп атабыз, калгандар дагы өтөт мамлекетке. Ошол жерде бир эле үйлөрдөн 700 квартира бир комплекстен 60 квартира, бир комплекстен 40 квартира, бир комплекстен дагы бир 20-30 квартира, ушундай нерселер көп. Ошол кабыл алынган квартиралардын бардыгы жөнөкөй адамдарга берилет азыр. Жөнөкөй адамдарга ГИК аркылуу, государственный ипотечный компания аркылуу беребиз. Ошол олигархтар, олигарх болгондо дагы бандит олигархтар. Ошентип жакшы жашап, ар бири миллиардтан эмет эткенден көрө жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилигин биз оңдошубуз керек. Мына айтып атышпайбы, жанагы Панфилов районуна как раз келип калдым, айтып коеюн. Бул Азим Ройдун жери ушул жер, э? Сейди Азимов Кыргызстанга келгенде президент да кабыл алган. Мен да кабыл алганмын. Ал ошондо келип айткан: "Ай, мен болду, мен өткөндөгү мурдагы криминалдык жүрүш турушумду токтоттум. Мен эми инвестормун. Мен акчам бар. Кыргызстанга акча салайын, ушул жерде завод фабрика курайын, ушул жерде иштейин, элге жумуш камсыз кылайын" деп айткан. Президентибиз дагы айткан: "Макул, иштегиле, жумуш камсыз кылгыла, мыйзамды бузбагыла, адамдарга зыян келтирбегиле" деп сүйлөшкөнбүз. Бирок эмне болду? Мына ошондон бери 2 жыл өттү. Ошо Азимрой Кыргызстанга завод фабрика эмес, бир камок салган жок. Кайрадан мурда өзүнүн иштерин баштады. Элди талаптануу, коркутуп үркүтүү, тартып алуу жана өзүнүн акчасынын күчү менен укук коргоо органдарын, жергиликтүү бийлик органдарын, мамлекеттик органдарды сатып алуу фактыларын кайрадан баштады.
Мына ошондо биз ага чара көрдүк. Бизге андай инвесторлордун кереги жок. Криминалдык инвесторлордун, келип бизди кайра тоной турган инвесторлордун бизге кереги жок. Азимурой ким болуп кеткенде дагы ал жооп берет. Мыйзамдын алдында жооп берет. Ушул эле маселени мына айтып атышат. Эмне үчүн анда Акылбек Жапаров тойго барса, Камчы Көлбаевдин апасынын тоюна барса, аны жазалабайсыңар. Акылбек Түмөнбаев Камчы Көлбаевдин жанагы похоронуна барса, аны жазалабайсыңар дейт. Мен айтып коеюн. Акылбек Сөнбеков Камчы Көлбаев менен да ушундай сүйлөшүү болгон. Муну да коомчулук билиш керек. Камчы Көлбаев менен дагы, Райым Матраимов менен да ушундай сүйлөшүү болгон. Мындан 3 жыл алдын биз бийликке келгенде айтканбыз. Коомго зыяныңар тийгизбегиле. Мыйзамды бузбагыла. Өзүңөр жашооңор менен жашагыла. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгына жумшагыла деп шарт койгонбуз. Алар ошого макул болгон. Башында алып келип аларды камаганбыз. Алар ошо керектүү суммасын мамлекет төлөп берип, мисалы Матраимов менесинде бар, где-то 2 миллиардтай төлөп берди окшойт. Камчы Көлбаев дагы жок дегенде bir 1 миллиардка жакын төлөп берди окшойт. Так, төлөп беришип, кайра анан жашап атышкан, иштеп атышкан. Бирок акыркы 1 жылдан бери кайра күчөп кетишти. Акыркы 1 жылдан бери мурдагыларын кайра башташты. Кайра тоной башташты. Коркута башташты. Баягы эле өздөрүнүн мамлекеттик кызматтагы байланыштары менен мамлекетке зыян келтире башташты. Таможняга зыян келтире башташты. Мына Еркештам тарапты. Еркештам да бизде Кытайлардан өткөн чоң пост бар. Ошол жерде Матраев кайрадан контролго ала баштады. Өзүнүн жанагы таможниктерин коюп акча чогулта баштады өткөн машинелерден. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек? Жалбарышыбыз керекпи? Андай болбойт. Биз мамлекеттик кызматкербиз. Биз мамлекет үчүн жашап атабыз. Мамлекет үчүн иштеп атабыз. Кудай буйрса, мен азыр ушул жерде турганда, пока я жив, не будет никаких против государственных деяний от имени ОПГ, коррупционеров и других. Этого я не допущу. Мына тиле албай коюшту, биз аларды жазалап атабыз. Акылбек Сөнбектин тойго барганы боюнча ал 5 жыл мурда барган экен. Айтып атпаймынбы? Вот Көлбаев менен мен деле таанышмын. Таныш болгом. Мен деле жолукканмын. Акылбек Сөнбек 5 жыл мурда тойго барган, ал таныш болгон. Бирок мына 3 жылдан бери биз менен иштеп атат, эч кандай байланышы жок, эч кандай сүйлөшүү жок. Эгерде Акылбек Сөнбековичтин ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса, же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даярмын. Түмөнбаев, Акылбек Түмөнбаев, анын похоронуна барды деп айтып атышат. Эмне үчүн аны жоопко тартпайсыңар деп. Эмне үчүн тартпайбыз Акылбек Түмөнбаевди жоопко? Акылбек Түмөнбаев эл шайлаган депутат. Ошол жерден эл шайлай берген. Эл кандай депутатты шайласа, биз ошол депутаттар менен иштеп атабыз. Бирок аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Акылбек Түмөнбаевди бүгүн эле барып мандатын тапшыртып, же болбосо иштен кууп жибере турган адам эмес экен, аны эл шайлаган. Эгерде Акылбек Түмөнбаевдин ордунда кайсы бир чиновник болгондо, мамлекеттик кызмат иштегенде 1 сааттан кийин жумуштан алдырмакмын. 1 сааттан кийин жумуштан кетмек ошолчу. Аны өзү четсин. Өзүнүн оюна, өзүнүн как говорится, уят сыйытына коелу. Эгер өзү кетем десе кетип калса, өзү дагы жакшы болот. Жок, мен мындан арда иштейм десе, аны да өзү билсин. Бирок Акылбек Түмөнбаевдин бүгүнкү күндө ошол Көлбаев менен байланыштар чыга элек.
чыккан эле күнү мен кылмыш ишин козгоймун. Азырынча чыга элек. Эгерде Акылбек Төмөнбаевдин ошол Көлбаев менен байланыштары бар, кылмыш кылган маселелери боюнча маалыматтар болсо бергиле. Бүгүн эле кылмыш ишин козгойбуз, бүгүн эле начнем привлекать к ответственности. Ошондуктан эч кимге эч кандай мындай никому никаких пощад не будет отныне. Не будет. Особенно государственным чиновникам, которые имеют связи, имели связи, устойчивые связи с ОПГ, коррупционным деянием и все другим. Вот вчера было снято с должности первый заместитель губернатора Ольской области. Взято под охрану, под стражу мэр города Узген. Так, и дальше больше. Таким образом мы наведем порядка, ребята. Мы вместе с вами наведем порядка.